1xbetке регистрация болуп жаткан учурда кеш x5 промокодун жазсаңар, биринчи салган акчаңар 5 эсе көбөйөт. 500% бонус берет. Кеш x5. Бүгүнкү видеомда силерге кантип футболго ставка коебуз, ошону түшүндүрүп берем, көрсөтүп берем. Андыктан ушул каналга подписка болгула, 500 подписчикке жеткенден кийин чоң конкурс уюштурабыз. Ага чейин деле активный подписчиктерге акча берип турам. Так, анда эмесе видеого өтөлү. 1xbetке киребиз. Мисалы үчүн популярный деп турат могул жерде. Популярный деген бассаңар, ошол күндө болуп турган оюндар чыгат. Мисалы үчүн бүгүн жакшы популярный оюн жок экен. Эң популярныйлар эле могулар экен. Мисалы үчүн ала эле бир футболду. Кот Ивуар, Мозамбик дейт. Так, ичине киребиз. Киргенден кийин силерде деле ушундай экран пайда болот. Бир четтен түшүндүрүп кетсем, мисалы үчүн P1 деген победа 1, бул биринчи команда утат деген. Кот Ивуар деген Мозамбикти утуш керек. Нича деген общий 90 минуттун ичинде нича ойноп коюш керек. 1-1, 2-2, 3-3 дегендей. P2 деген победа 2. Мозамбик Кот Ивуарды утуш керек экен. Бул жерде карасаңар болот. Мисалы үчүн P1 үчүн астындагы могу 1.275 деген бул коэффициент. Мисалы үчүн 1000 сом койсоңор, 1275 сом утасыңар. Ничанын коэффициенти 5.82 экен. 1000 сом койсоңор, 5820 утасыңар. Победа 2ныкы 15.5 экен. 1000 сом койсоңор, 15500 утасыңар. Бул жерде түшүнсөк болот. Мисалы үчүн могу аз коэффициент күчтүү команда экен. Бирок бул коэффициенттерге ишенип койбош керек эч качан. Өзүңөр ушул оюндарды анализдеп, алдыңкы оюндарын көрүп, кантип көрөбүз десеңер, алдыңкы оюндарды мынакей бир эле оң жака сүрөсүңөр. Кот Ивуар Мозамбикти 3-0 уткан экен, нича ойногон экен, нича 1-0, 1-0. Ушуга чейинки оюндарда, мисалы үчүн Мозамбик Кот Ивуарды ута элек экен, бирок нича ойноп жүргөн экен. Ошону эске алып, кийинки оюнга да ошондой анализ кылсаңар болот. Двойной шанс дейт. Двойной шанс 1x деген бул Кот Ивуар утуш керек, же ниче болуш керек. 0-0 болсо утасыңар, 1x койгон болсоңор. 1-0 болсо утасыңар. Бирок 0-1 болуп утулуп кала турган болсо, мына 1x деген өтпөй калат. 1x деген кыскасы биринчи команда утуш керек же ниче болуш керек бул оюнда. 12 дейт. 12 деген 1-2. Биринчи команда же экинчи команда деген. Ниче деген болбош керек оюнда, 12-ни алсаңар. Мисалы үчүн Кот Ивуар утуш керек же Мозамбик утуш керек. 2x деген экинчи команда утуш керек же ниче болуш керек. 2 двойной шанс да, 2 шанс бар ставканы утушунун. Мозамбик утуш керек же ниче болуп калыш керек. Дальше обезабют дейт. Обезабют да десе, бул эки команда тең хотя бы бирден гол киргизет деген. Обезабют экөө тең саят. Нет десең 0-1 болуп же 0-0 болуп бүтүп кала турган болсо, обезабют нет иштейт. Ошондо обезабют нет экөө тең сайбайт деген. Кимиси утушу главный эмес, бул жерде экөө тең сайышы сайбашы. Да десе саят, нет десе сайбайт. 1x и обезабют дейт. Бул жерде эки шанс аласыңар. P1 и обезабют да дейт. Мисалы үчүн 2-1, 3-1 болуп утса, утасыңар. Мисалы үчүн P1 и обезабют да деген биринчи команда утуш керек, жана экөө тең бирден гол сайыш керек деген. X и обезабют да деген ниче болуш керек, анан экөө тең сайыш керек. 2-2, 1-1 болуп бүтө турган болсо, ошондо утасыңар. Мисалы үчүн мунун коэффициенти чоң болот, 9.6. P1 и обезабют нет. Бул деле ошондой. Бул нет дегени менен да деген айырмасы бар да. Нет десе ошол нерсе болбош керек. Да десе ошол нерсе болуш керек. Мисалы үчүн P1 и обезабют нет дейт. Бул жерде биринчи команда утуп албаш керек, жана обезабют болбош керек. Экөөнүн бирөөсү да болбой калса утасыңар. Короче, нет болуш керек да экөө тең. Экөөнүн бирөөсү нет болуш керек. Так. Тоталга келсек, тоталды көбү түшүнбөйт экен. 0 больше дейт. Бул тотал деген ошол оюндун голунун саны. 0 больше, 0 меньше. 0 больше деген мынакей бул оюнда хотя бы 1 гол болот деген, 0 больше деген, 0.5 больше деген. 1 больше деген 1 гол же андан көп гол болот деген. 1 меньше деген 1 гол же андан аз болот деген. Мисалы үчүн 1 большейин ала турган болсоңор, 2-2 болуп бүтө турган болсо утасыңар. 0-1 болуп бүтүп кала турган болсо, оюнда, бүтүн оюнда 1 эле гол болуп турган болсо, силердин акчаңарды кайра возврат кылып берет. 1,5 больше. 1,5 больше болгондо оюнда минимум 2 гол болуш керек. 1-0 болуп бүтүп кала турган болсо утулуп каласыңар. 1-1 же 2-0 болуп же 3-1, 4-1 болуп турган болсо утасыңар. Лишь бы 2 гол болуш керек. 1,5 меньше деген ошол 2 гол болбош керек. 2ден аз 0-1 болуп бүтүш керек. 0-0 болуп бүтүш керек, ошондо утасыңар. 2 больше, 2 меньше деле ошондой. 2 больше деле 2-0 болуп кала турган болсо, акчаңарды кайтарып берет. Себеби 2ден чоң болот дегенсиңер да. Бирок оюнда 2 гол болуп турган болсо, акчаңарды кайтарып берет. 3 болуп турган болсо утасыңар. 2 меньше деген деле ошондой жүрөт. 2,5 больше, 3 больше. Дальше. Азиатский тотал дегенди эми кимдер койчу болсо менин личкама жазсаңар, азыр аны бул жерде түшүндүрө турган болсом, убакыт көбүп кеткен. Жана достор, түшүнбөгөн сурооңор болсо, личкага жазгыла Telegramдан. Мен баарыңарга зерикпей жооп берем, эч кандай эч нерсе талап кылбай, баарын түшүндүрөм. Фора деле ошондой, сложный тема.
Индивидуальный тотал первый дейт. Индивидуальный тотал деген, мисалы үчүн биринчи команданын голдорунун саны. Индивидуальный тотал первый. Бул жерде оюнда только биринчи команда сайган голдор эсептелет. 0,5 больше болсо, биринчи команда хотя бы бир гол сайыш керек деген. 0,5 меньше болот десе, биринчи команда хотя бы эчтеке сайбаш керек деген. Мындан келди. Так, 1,5 больше. Индивидуальный тотал 1,5 больше. Биринчи команданын өзүнүн голу, жеке голу 2ден 2 болуш керек минимум. А 1,5 меньше деген минимум 1 болуш керек, 2 болсо утулуп калат уже. Биринчи команданын голу, индивидуальный тотал. Индивидуальный тотал второго деген, эми бул экинчи командага эсептелет. Бири түшүндүргөндөй эле, индивидуальный тотал второй дагы ошого эле ошондой эле болот, просто экинчи команданын голдору. Следующий гол дейт. Биринчи гол, биринчи команда, экинчи команда. Не будет первого гола, ушундай кое берсеңер болот, мисалы үчүн. Команда 1, второй гол. Команда 1, третий гол. Ушуларды эле тапсаңар болот. Биринчи команда биринчи голду биринчи команда сайыттайт, биринчи голду экинчи команда сайыттайт. Ушундай варианттар. Как будет забит гол? Первый гол, первый забит с игры ногой дейт. Биринчи гол бут менен сайылат десеңер, ушуну аласыңар. Биринчи гол баш менен сайылат десеңер, ушуну аласыңар. Биринчи гол штрафнойдон сайылат десеңер, ушуну аласыңар. Пенальтиден сайылат десеңер, ушуну аласыңар. Забить свои ворота, автогол болот десеңер, ушуну аласыңар. Биринчи гол болбойт деген деле бар. Точный счет тапсаңар деле болот, мынакей. Точный счет биринчиси мына 1-0 болуп өтө турган болсо, 5 коэффициенткен 0-0 болуп өтө турган болсо, бул жерде ушул тандаганыңар оюн ошол эсеп менен аякталыш керек. Кайсы эсепти тандасаңар, ошол менен аякталыш керек, достор. Так. Бул деле точный счет экен. Дальше. Первый результат плюс тотал деген, ушул дагы интересный тема, достор. P1 и TM15 да дейт. Бул жерде биринчи команда утуш керек жана тотал 2ге жетпеш керек. 1-0 болуп түш керек, ошондо ушул тандаган вариантка өтөт. P1 и тотал больше дейт. TM, TB көрдүңөр айырмасын. Тотал меньше, тотал больше. P1 и тотал больше 1,5 да деген биринчи команда утуш керек жана оюнда аз дегенде 2 гол болуш керек. 2-1, 3-1, 3-0 болуп өтө турган болсо утасыңар, достор. Бул команданын өзүнүн кандай ойнойт, ошону дагы текшерип аласыңар, достор. P1 и тотал меньше 1,5 нет. Бул жагы общий да, бул жагы общий нет, достор. Нет жактан түшүндүрсөм. P1 и тотал меньше 1,5 нет. Ничья болуш керек дагы. Тотал 2ден өтүп кетсе уже өтпөй калат да. Бул жерде 2 исход бар, экөө тең. Нет дегенге дал келиш керек. Бир исходуң нет дегенге дал келбей калса, ал көт, значит. Экөөнүн бирөөсү болбой калыш керек, короче. Нет деп турат. Дальше. Достор, эгерде силер түшүнбөгөн сурооңор болсо, мага тартынбастан телеграмма жазсаңар болот, мен баарын силерге түшүндүрөм. Второй результат плюс тотал. Бул первый результат плюс тотал болду эле, эми бул жагы второй результат плюс тотал, достор. Пенальти и удаление, да, нет. Пенальти болуп жана красный карточка алат десеңер, да дегенди аласыңар. Андай болбойт десе, нет дегенди аласыңар, достор. Так, время первого гола, второго гола. Короче, достор, бул жакта аябай исходдор көп. Мен уже керектүүлөрүн айттым. Жана бул жерде биринчи таймга койсоңор болот. Общий игра 90 минут болуп турган болсо, биринчи тайм 45 минут койсоңор болот. Экинчи таймга алсаңар болот. Угловой деле ушундай угловойдун тоталдары, мисалы үчүн ушунча угловой болот же болбойт деген, 5-5 больше, 5-5 меньше дегендей. Угловой первый тайм, второй тайм. Желтый карточка койсоңор болот, достор. Желтый карточки первый тайм, второй тайм. Карточки удар в створ ворот. Удар в створ ворот первый тайм, второй тайм. Офсайдка койсоңор болот. Офсайды первый тайм. Короче, достор, эгер силер издеген оюндар чыкпаса бул жактан, киребиз дагы бул жакка жазабыз. Мисалы үчүн кайсы оюнду издедиңер? Реал Мадрид деп жазып көрөлү. Мынакей, Реалдын боло турган жакынкы оюндары чыгат. Үстүңкүсү кибер лайф жана кибер экен да, булар кибер спорт экен. Астында линия дегенден көрөсүңөр. Лайф деген азыркы болуп жаткан оюндар, мисалы үчүн лайф. Линияда бар оюндар, качан боло турган оюндар, ошол жака жазып коет. Жакынкы оюндары 21 декабрда Алавес менен өткөн. Мисалы үчүн кирели, эми бир экспресс кылып коелу, достор. Экспресс кылуу үчүн P1 дегенди алабыз. Эгер мен ушуну алып атам да, силер өзүңөргө ыңгайлуу бир купонду аласыңар, 2-3 оюнду кошуп коебуз бөлүп дейм да, кошуп 2-3 оюндан бир ставка чыгарабыз, мындан келди. Так, P1 дегенди басабыз, добавить в купонна. Эң үстүндө турат. Добавить в купон. Алдык. Эми башка оюнга чыгабыз. Бул эле оюн эмес. Так, мисалы үчүн бул жактан бир оюндар кошуп коелу. Өзүңөр издеп таап койсоңор деле болот. Мына бүгүнкү боло турган оюндар экен. Код Ивуарды алып коелу. Добавить в купон. Хоккейден бирөөнү кошуп коелу, мисалы үчүн. Первый период, тотал 1,5 больше. Так, эми баарын алгандан кийин мына ортодо купон деп турат. Ошол купонду басып,
3 коэффициент чыкты бизде. 1000 сом кое турган болсок 3000 сом чыгат экен. Себеби булар мисалы үчүн реалдын өзүнө кое турган болгондо 1000 сом 1300 сом чыкмак мисалы үчүн. 1000 койсоң 1300 чыгат. 3 событияны топтодук, 3 оюнду. Ушулардын бирөөсү өтпөй калса деле ставка өлөт. А 3 тең өтүп берсе 3 коэффициент болот достор. Мына 3 малый сложный оюндардан бир сложный ставка жараттык да мына келди. Так, 10 000 сом коюп көрөлү. Ушуну менен видео бүтү достор. Дагы түшүнбөгөн сурооңор болсо мага жазсаңар болот личкадан, телеграмдан. Мен баарын түшүндүрөм достор.